Акматов, Турат Жумаев, Изат Айдаркулова, Нурсултан Малдыбаев, Мамбет Токтомамбет Орозоулу, Кутман Сатыбакасов жана Жылдызбек Төрөканов. Ал эми тагушул 12 акындын ар бир сөзүнүн түйүнө түнөп, сөзүн баптап, тактап, таптап, кыймиси кандай ой менен, кандай сөз айтканын баалап барктап берген даражалуу Калыстар тобун алдыңыздарга чакырабыз. Калыстар тобунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, калкыбыздын кадырлуу аксакалы Түгөлбай Казаков агайыбызды, академик, Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун директору, Казакстан Республикасынын Достук орденинин ээси Абдулла Жанак Баталиев агайыбызды, манасчы, республикабыздын эл артисти, Гиннестин рекордсмени Рыспай Исаков агайыбызды, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз радиосунун журналисти Чинара Итыгул эжебизди, эмгек сиңирген артист Максат Кулуев агабызды жана Калыстар тобунун мүчөсү, Бүйсара Бейшаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору Түмөнбай Колдошов агайыбызды, Калыстар тобунун катчысы Жаныбек Эсеналиевди алдыңыздарга чакырабыз. Сыйлыктарды тапшыруу үчүн бүгүнкү керемет кечти уюштурган тагушул иш-чаранын автору жана негиздөөчүсү, бул айтышты жыл сайын тоог оюнунда жалпыңыздар менен чогуу өткөрүүгө жалпы элдин астында жар салган Жумадил Эгембердиев агамды дагы алдыңыздарга чакырабыз. Кол жабуулары болсун. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түзгөн керемет айтыштын башкы уюштуруучусу жана демөөрчүсү. Кадырлуу коноктор, бүгүнкү айтышыбыз канчалык деңгээлде болду? Кайсыл акындын багы канчалык деңгээлде жанды? Кайсыл акындын ыры кандай чыкты? Кимге кандай баа берилди? Корутунду кеп, сөз тизгини Калыстар тобунун төрагасы Түгөлбай Казаков агайыбызда. Биринчиден, биздин салттуу маданиятыбыз көп жылдар бою өз деңгээлинде колдонулбай, колдоо таппай, бир топ жүдөп калган өнөр эле. Кийинки жылдарда, кийинки бир 30 жылдын ичинде бул өнөргө кайрылуу жакшы болуп атат. Комузга дагы, төкмөлүккө дагы, манасчылыкка дагы барынат. Мына Манас театры ачылды, а жерде дастанчылар менен манасчылардын башы кошулду дегендей. Айтыштар өтүп, кыргыз казак айтышы, кыргыздын өзүндөгү айтыштар болуп, акындардын өнөрү ойгонду дегендей. Акыркы 30 жылда бир кезде Союздун учурунда бул 4 акындан кийин акын чыкпайт деп калган кишилер акын чыгаарына көздөрү жетти. Эл болгондон кийин талант төрөлөт экен, чыгат экен. Сиздерде эл колдоп отурса, булардын уктап жаткан сезимдердин баары ойгонот экен, таланттуу адамдардыкы. Биринчиден ушу колдоо тагап, ушул жерде жамгырга карабай отуруп аткан сиздерге рахмат. Бар болуңуздар. Мен мындай концертти 80-жылы Тогуз-Торого кетип баратканда бир акталаганымбы, каяк экенин билбейм, мен аякты жакшы билчү эмесмин. Бир кичинекей айылга бардык. Анан бир 42-43 орундук клубу бар экен, кичекей. Анан бирок эл батпай калды, айырга өмүрүндө артист барбаптыр, клубу кичекей деп. Анан түнкү саат 12-ге чейин ошол жерде баягы кыргызча айтканда өлдү, жыйылды болуп отуруп батпай, анан 12-де эшикке чыктык. Айтышты, эшикке чыксак мондай бир дөң бар. Дөңдүн кырына машиналардын баарын коебуз да фарасын күйгүзөбүз, силер чуңкурга турулуп вырдай бергиле деди. Биз макул дедик. Чуңкурга туруп алып жерде баштадык. Түнүндө саат 2-де баштадык. Аппараттардын баарын алып келип антип-минтип койгончо ошо болуп кетти. Анан 2 саат 20 мүнөт болчу программабыз. 4-төн 20 мүнөт өткөндө бүтө турган концертибиз бир 2,5-3кө жакындаганда жамгыр куюп берди. Эми жамгыр жаардын алдында Асанкалы Керимбаев чыккан жатат сахнага. Кайсын ырдайсың десем, ак булуттар дейт. Мен айттым, ай Асаке, балекетиң алайын. Анысы үңүрөйүп турат. Буга тийишпей эле койсоңчу. Мен ачык экен. Десем, жок, мен ак булуттардан. Ак булуттардын 3-кү куплетине жакындаганда жамгыр жаап берди. Эл дөңдүн боорунда отурат. Бир кезде жамгыр куюп баштады. Анан мен концерттин аягында мен чыкмакмын. Чыксам эле эл кыйкырды, жамгыр төктүрдү. Мен айттым, бу жамгыр жетпей атабы. Жок, ошону ырдат. Болуптур, мен ошону ырдап атам, жамгыр төгүп атат, үстүнө кол чатыр кармап турушат. Элдин алдынан шыркырап согуп атат.
балдарын алып отырат, чапанын жаап алган, бир киши кеткен жок. Мен ошондо кыргыздарга таң калгам. Кыргыз эли өмүр бою руханий гана байлыкты баалап келген эл. Материалдык мүдөөгө баш ийген эл эмес. Мына азырдагы жамгырга карабай отуруп атасыздар. Мен карап отуруп, анан жана сурандым. Мына дронуңарды, камераңар менен элди тарткылачы, жамгырдын астында отурган. Мындай кадрды таппайсыңар. Атайлап гана тартышат. Дагы бир жолу рахмат, ушу чыдап, эч кимге кетпей, ушу акындарды көрөлү деп. Эми мына сахнада турган акындардын дээрлик баары эле мен окуучуларым. Мен бул акындар менен иштеп атам. Бардыгы мага бир туугандай жакын. Мен бирине тартып, бирин өйдө, бирин ылдый көрө албайм, баарын жакшы көрөм. Анан биздин калыстарга кыйын болду. Бүгүн балдардын баары жакшырдады, кыздар да жакшырдады, туурабы? Тамашаны да катырышты, баарын катырышты. Анан бизге баа коюш да абдан кыйын болду. Азыр жыйынтык чыгарыш да кыйын болду. Бирок биз бир буга чейин келген эреже бар эле. Эгерде эки акындын упайы бирдей болуп калса, улуусуна берилет деген бир айтыш коомунун тапкан эрежеси бар эле. Биз бүгүн ошол эрежени жокко чыгардык. Анткени мына сиздерге да жагат экен. Анткени көп жылдан бери айтылып келаткан, таланттуу болсо жаш балага бербейди. Улам эле улуусал кете берип, ал жаш бала качан алат деп. Ошондон улам биз бүгүн упайы тең болуп калган балдардын ичинен калыстар добушка салып отуруп, улуусу, кичүүсү, кимиси болсо да таланттуусуна бергиле деген сунуш менен карадык. Муну туура түшүнүңүздөр. Биз мындан ары бул жерде өткөзөбүзбү, башка жерде өткөзөбүзбү айтышты. Таланттууга берели, жаш балабы, аксакалбы, анысына карабайлы дедик. Туурабы? Туура болсо мен анда бул балдардын баарына дагы бир жолу мен дайым эле батам берип, дайым эле тилегимди айтып келатам. Бул балдар Теңирден өзгөчө жаралган балдар. Өздөрү билеби, билбейби, себеби булардын өнөрүн ар кимге бере бербейт. Кудай тандап туруп берет. Илгери Аблай хан деген казактын атактуу ханы Букар жырабы деген акыны менен бир үйгө барып түшкөндө Аблай хан сиз кириңиз дейт Букар жырабына. Акынды. Акын айтат, "Ой, Элонай, сиз хансыз, сиз кириңиз" дегенде айтат Аблай хан, "Мени эл шайлаган, сени Кудай берген бизге. Сенин жолуң улуу." Ошон үчүн мына тургандардын баарынын жолу улуу. Буларга Кудай өмүр берсин. Анткени кыргызды кыргыз кылып келаткан руханий дөөлөттөр бар. Бул төкмөлүгү, манашчылыгы, күйчүлүгү, конус өнөрү. Ушунун баарын сактап, кийинки урпактарга өткөзөм деп келаткан азаматтардын жону жорубасын, колу талыбасын, үнүнө жел тийбесин, талантына сөз тийбесин, аман болушсун. Азыр жыйынтыгын аз жигит айтат. Мен эми азистей сүйлөй албайм, ошон үчүн мындан мурда сүйлөп алайын дедим. Рахмат агай, бар болуңуз, элибиздин буту. Улутубуздун жүзү болуп аман жүрүңүз. Азыр кезектеги сөз жыйынтыктоочу бүгүнкү иш-чаранын негизги уюштуруучусуна демөөрчүсү Жумадил Эгембердиев агабызга берилет. Урматтуу коноктор, Төкмө акын сүйүүчүлөрү, жактыбы айтыш бүгүн? Биз баарыбыз ыраазыбыз сиздерге. Ушу жаганга карабай отуруп чыдап бердиңиздер. Урматтуу эл, кыргыз деген тоодо жашаган эл. Тоодо жашаган эл менен түзөңдө жашаган элдин психотипаж деп коет, таптакыр башкада. Ушуну силер биле жүрүшүңөр керек. Биз биле жүрүшүбүз керек. Биз деген тоодо ээн эркин басып, ээн ойлонуп, ээн сүйлөп, жаратмандык жашап жүргөн элбиз. Биз ушу өзүбүздүн өзөгүбүздү билбей атабыз. Мына ошон үчүн бизге Кудай Таалам момундай төкмө акындарды берип атат. Манасчыны берип атат. Бизде андан башка толуп турган руханий байлыктарыбыз бар. Мына Түгелбай агабыз айтып кетти. Биз ошону сактап анан кыргыз боло алабыз. Ким болобуз дегенде биз канткенде кыргыз боло алабыз. Биз жана идентичнбиз, башка элден эмне менен өзгөчөлөнөбүз. Именно руханий байлык менен өзгөнөбүз. Жанагылар сонун салттарыбыз бар. Эски Ашмалтай чыккан салттарды жоготкула. Өзүбүзгө керектүү, салттуу, мүнөзүбүзгө жарашкан, характерибизге жарашкан салт сананы сактап, анан кыргыз боло алабыз. А экономика, акча, машина, там, завод, фабрика, бизнес ал экинчи, үчүнчү орунда турат акча.
Birinci bizim ruhani baylığımız. Ушуну көздеп келдиңиздер, рахмат сиздерге. Ошон үчүн кыргыз болоду. Толук кыргыз болоду. Ошон үчүн жана эки жолу кыргыздар аңтар үйүп атпайбы? Дух керек, рух керек. Эч ким аңтар албай атпайбы? Ошон үчүн бизде мындай идеологор ашар менен жашап келген кыргыздарчы. Жамандыкка да тикесен турат, жакшылыкка да тикесен турат. Аны 2-3 күндөн кетип калат, а бирин кокусуначы. Анан көрүп атасыз эмне болуп атат. Эми дагы бир жолу сиздерге миң мәртебе рахмат, мен ыраазымын. Бар бололу ушундай жаштар көрдүңүздөр, мына бүгүн чечилди. Жанагы рамканын ичинде, зданиянын ичинде отурганда анчалык чечиле албай атат. Бүгүн мына мага өзүнүн туулган өзөгүнө келди. Моточай, мен ошон жана көбүнчө айтам, эгерде Кудай сактасын, топон суу болсо, кыргыздар эң акырында өлөт. Мен айтам, чын эле. Кыргыздар кылчылдап тетиги 4000-5000ге барып алып, улардын үнүн угуп, аркар кулжан менен сөзүн таап, чекесинен багсап калган этин жеп, окатын ошол жерден көбөйөт. А калган могу басмөлтөктөн өлөт. Балконскин бар басмөлтөккө жетип айнайында ошол жерде өлтүргүлө мени дейт. А кыргыздар, нака кыргыздар. Тетиге барып анан кылчылдап анан ошол жерге барып анан ошол жерден жашоо күтөт. Түшүнүңөр, биз ордубузду бишибиз керек. Рахмат барыңыздар. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Айтылып акын Айырбек Ажыматов агабыз жазгандай, Теңир бизге берген улуу тоолорду бүт дүйнөнө карасын деп бийиктен дегендей, ылайым улар менен үндөш жашаган элибиздин улуу тоолорун эч убакта чаң баспасын дейли. Анда байгелерибизди тапшырууну баштайбыз. 40 000 сомдон акчалай сыйлык кызыктыруучу байгелери менен 6 акын сыйланат. Алардын алгачкысы 40 000 сом акчалай сыйлык, Карабулак эко-резорт эс алуу борборунун атайын сертификаты жана акчалай сыйлыгы менен Бакыт Шаршеналиев сыйланат. Сыйлыкты филология илимдеринин кандидаты, доцент, урматтуу ректорубуз Түмөнбай Колдошев тапшырат. 40 000 сом акчалай сыйлык менен Кубат Тукешев сыйланат. Сыйлыкты маданиятка эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз радиосунун журналисти, айтыш изилдөөчү Чынара Итигул эжебиз тапшырат. 40 000 сом акчалай сыйлык менен Арген Биймырза уулу сыйланат. Сыйлыкты Калыстар тобунун мүчөсү, республикабыздын эмгек сиңирген артисти Максат Кулуев агабыз тапшырат. 40 000 сом акчалай сыйлык менен Акматбек Султан уулу сыйланат. Сыйлыкты эл артисти Рысбай Исаков агайыбыз тапшырат. 40 000 сом акчалай сыйлык менен Жамайка Токонова сыйланат. Сыйлыкты академик Абдуллажан Акматалиев агайыбыз тапшырат. 40 000 сом акчалай сыйлык менен Баян Акматов сыйланат. Сыйлыкты Түмөнбай Колдошев агайыбыз тапшырат. Калыстар тобунун төрагасы Түгөлбай агайыбыз айткандай, калыстардын чечими менен жаш улуусуна жол бошотулуп берилбестен, калыстардын ири олтуруп түз кеңешибиз менен чечилген байгелүү орундар. 3-чү орунга 2 акын, 2-чи орунга 2 акын, 1-чи орунга 1 акын, баш байге 1 акын. 3-чү орун 60 000 сом акчалай сыйлык менен Турат Жумаев сыйланат. Сыйлыкты Калыстар тобунун мүчөсү Чынара Итигул эжебиз тапшырат. 3-чү орун 60 000 сом. Так ушундай 3-чү орун 60 000 сом акчалай сыйлык менен Чынара Итигул эжебиз тапшырат. Изат Айдаркулова сыйланат. 3-чү орун 60 000 сом. Экинчи орун 90 000 сом акчалай сыйлык менен 2 акындын бирөөсү Нурсултан Малдыбаев сыйланат. 90 000 сом. Экинчи орун. Сыйлыкты Түгөлбай Казаков агайыбыз тапшырууда. Экинчи орун 90 000 сом акчалай сыйлык менен Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу сыйланат. Сыйлыкты академик Абдуллажан Акматалиев агайыбыз тапшырат. Биринчи орун 150 000 сом. 150 000 сом. Биринчи орун. Сыйлыкты Калыстар тобунун төрагасы Түгөлбай Казаков агайыбыз тапшырат.
150 ming so'm Kutman Sadıbakasov sıylanat. Birinci orun. Baş bayge 170 ming so'm. 2 yıldık aytıştın tılgıusundan keyin бүгүн кайрадан Улуу тоонун коюнунда тоолордо Кыргыз жүрөк аталышындагы республикалык төп акындарынын айтышынын баш байгеси 170 миң сом акчалай сыйлыгы менен Жылдызбек Төрөканов сыйланат. Сыйлыкты Калыс тартоонун төрагасы жана башкы уюштуруучу демөөрчүбүз Жумадил Эгембердиев тапшырууда. 170 миң сом баш байге. Söz Жылдызбек Төрөкановго берилет. Балкыйын калкым эмеси, мен баш байга алганда бузулду башынан келген эреже. Эргимек белек калайык ушул элибиз көңүл бурбаса, биз эргимек элек кимбиз? Кимдерге ушул эл колдоп сүрөп турбаса, төкпөсүн төргө чыгарган ушул төрдөгү эли миң жаша. Урматтуу калыстар тобу, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз жана акындар алганыңыздар куттуу болсун дейли. Эл тарабынан, элдин атынан Ак Жоолукчан апабыз атайын сахнага чыгып отурат. Келиңиз апа.